Достор салам, бүгүн 29-июль 2025-жыл. Камаш айылына асфальт төшөө иштери жүрүп жаткан экен. Дайым айылдагы жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшүп, видео тартып турганга аракет кылам. Анан ошол бүгүнкү күндөгү жакшы иш менен дагы сиздер менен бөлүшкүм келди. Камаш айылына ошо 2 чакырымдан узундуктагы асфальт жол төшөө иштери жүрүп жаткан экен. Бул жаңылык айыл эли үчүн чоң кубаныч тартуулап, өзгөчө жаан чачындуу күндөрү ылайдан кыйналган эл үчүн мындай жолдор чыныгы жеңилдик жана турмуштун сапатын жогорулаткан чоң кадам деп айтсак туура болот. Айылдарда ушундай инфраструктуралык иштердин жүрүп жатканына чын диlimден кубанып, сиздер менен бул сүйүнүчтү бөлүшкүм келди. Бул жөн гана курулуш эмес, бул элибизге болгон кам көрүүнүн жандуу мисалы деп айтсам туура болот. Биз айылда жашасак да, ошо шаардагы шарттардан кем болбой жашоого татыктуубуз. Ар бир айылга жол түшсө, таза суу тартылса, жарык күйсө жашоо өзгөрөт. Камаш айылындагы бул жакшы кадам башка айылдарга да уланат деп ишенем. Ушул ишке салым кошуп жаткан жетекчилерге, адистерге, жолчуларга жана жалпы эмгекчилерге терең ыраазычылык билдиргим келди. Жол бул жөн гана асфальт төшөлгөн тилке эмес, жол бул экономиканын күрөө тамыры, коопсуздуктун, өнүгүүнүн жана ыңгайлуу жашоонун негизи. Жол болсо соода жүрөт, тез жардам жетет, балдар мектепке оңой жетет, эл шаарга байланышка чыгат. Ошондуктан жол куруу бул айылдын эртеңкисине инвестиция деп. Ушундай жакшы ой менен ушул блогту жыйынтыктагым келет. Достор, ийгилик болсун. Ар бир айылда ушундай өнүгүүлөр боло берсин.